يرفع رواه البخاري ومسلم. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, Allah aytadi degan. Адам баласы сен сарптагын, мен саңа сарптаймын. Жана Алланын колу толо. Мындайча айтканда, жараткан Алла Тааланын казынасы жакшылыкка толтура. Алла субханаху ва тааланын берешин жакшылыкка толо. Аны нафака кылыш кемибейт дейт. Алланын казынасы толо экен, бергенде кемибейт. Сахаул лейл ва нахар, түнү күнү менен Алла Таала жомарттык кылып берип турат дейт. Токтобоз, үзгүлдөспөн. Айткылачы дейт. Ма анфака мунзу халакас самавати вал ард. Жер мен асманды Алла Таала жараткандан бери сарптап келатат. Фа иннаху лам ягуд ма бияди. Алланын алдында кемиген жок. Канча дарыбыз, канча коон. Канча мөмө, канча дан. Канча жалбыра, канча дарак. Канча кой, канча тоок жетиге. Канча деген Алланын казынасынан şu biz азыр эле уже 8 миллиард жеп атсак, бизге чейин канча жеп кетти. Канча миллиардтар канча жеп кетти. Алланын казынасынан азайган жок картошка. Пияз, сабизи. Алла субханаху ва таала берешен казынасы толо, андан азайбайт деп атат да. Андан азайбайт. Түнү күнү менен пенделер жей берет азыр. Түнү күнү менен Алла Тааланын берешендүүлүк эшиги ачык. Алланын казынасы ачык, берип атат, түгөнбөйт, азайбайт да. Мынаке хадистин мааниси. Алланын аршы сууда эле, жана Алланын колунда тараза. Төмөн кылат, көтөрөт. Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ин мин шайин илля индана хазаинуху, ва ма нуназзилуху илля биқадарин ма'лум." Мына аятка көңүл буруңуздар. Жараткан Алла Тааланын сөзү. Алланын алдында кандай гана нерсе болбосун, анын казыналары бар. Ва ин мин шайин илля индана хазаинуху. Кандай нерсе болбосун, анын казыналары биздин алдыбызда дейт. Сууктун казыналары, ысыктын казыналары, ден соолуктун казыналары, оорунун казыналары, көздүн казыналары, унактын казыналары, буудайдын, алтындын казыналары, нефтин казыналары Алланын алдында. Бир казына деген жок. Хазаинуху, казыналары экен. Ва ин мин шайин илля индана хазаинуху. Кандай гана нерсе болбосун, анын казыналары биздин алдыбызда дейт Алла Таала. Бардык нерсенин казыналары Алланын алдында экен. Ва ма нуназзилуху илля биқадарин ма'лум. Биз жер бетине белгилүү өлчөмдө гана түшүрөбүз дейт Алла Таала. Быйыл мисалы канча буудай, канча арпа, канча жүзүм, канча алма, канча өрүк керек, ош канча күрүч, ошого жараша беребиз. Эндиги жыл ошого жараша. Алла субханаху ва таала белгилүү өлчөмдө. Биқадари ма'лум. Ва ма нуназзилуху илля биқадари ма'лум. Белгилүү өлчөмдө Алла Таала түшүрөт экен. Африкага канча керек, Азияга канча керек, Европага канча керек. Жер бетине жалпысынан канча керек, Кыргызстанга канча керек. Ошого жараша Алла субханаху ва таала өзүнүн казынасынан түшүрөт экен. Анас разияллаху анху риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-ахилла талататун." Достор 3 түрлүү болот деген. فأما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي قبرك. Кейбір дос болот деген, ал айтат экенде, мен сен мененмин, сен кабырыңа жеткенге чейин. Кейбір дос ушундай болот экен. Бул дүйнөдө дос түндөсү, күндүзү, сапарда, үйдө, жакшылык, жамандыкта сиз менен дос. Бирок сиз айтат экен, ал кабырга жеткенге чейин эле досмун дейт. Кабырга жеткенге чейин досмун. Ва амма халил
Екіншісі болса фаякул айтаткен лака ма атайт ва ма амсакта фалайса лака фадалика мал. Эмне нерсени сен сарттасаң, берсең, ошо сеники. Эмне нерсени кармап калган болсоң, ал сеники эмес. Бул экинчи дос экен. Экинчи дос бул байлык экен. Бул дагы байлык. Бул айтат экен, сен сарттадыңбы, ошол сеники досуң. Эмнени сарттаган жоксуң, ал сеники эмес дейт экен. Ва амма халил үчүнчүсү айтат экен. Фаякулу ана маак хайсу дахалта ва хайсу харачта. Мен сен менен биргемин дейт экен. Каяка кирсең дагы, каяктан чыксаң дагы, мен сен менен биргемин дейт экен. Үзүлбөйм дейт экен. Фадалика амалук, мына ушу сенин амалың дейт. Бул да дос. Фаякулу айтат экен, валлахи лакад кунта мин ахвани саласати алейя. Аллага ан, сен ушу үчөөнүнчө эң жеңилиреги болдуң мага дейт экен. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, равахул хаким ва кала сахихун ала шартихима ва ла иллата лаху. Бул имам хаким алып келген риваятта келет. Анас разияллаху анху пайгамбар айтты, дос үчөө. Биринчи дос айтат экен, кабырга жеткенге чейин мен сен менен мен биргемин дейт. Экинчиси болсо мен сенин малыңмын дейт. Сен сарттадыңбы? Ошо сен үчүн саңа таандык кармап калдыңбы? Ал сеники эмес. Үчүнчү дос айтат экен, мен сен менен эч качан үзүлбөйм сенден. Качан чыксаң, кайерге кирсең дагы сен менен биргемин. Ал амалың экен. Мына ошол үчүнчү дос амал барго, эң жеңил экен да бул. Эң пайдалуу дос ушул экен да. Абу Зар разияллаху анху риваят айтат, интахайту ла наби саллаллаху алейхи ва саллям ва хуа жалису фи зилли Каба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга бардым эле. Пайгамбарыбыз Кабанын көлөкөсүндө отурган экен дейт. Кабанын көлөкөсүндө отурган экен. Фаламма раани, мени көргөндө пайгамбарыбыз айтты, хумул ахсаруна ва раббул Каба. Ушу Кабанын робусу, Кабанын ээсине ант ичип айтайын, алар зыян тартуучулар, кыйроочулар деп айтты да. Анан Абу Зар айтат, фажи'ту хатта жаласту, мен келип отурдум дагы, анан кийин сурадым дейт. Я Расулаллах, ата-энем сизге курбан болсун, сиз алар зыян тартуучулар, кыйроого учуроочулар деп айттыңыз. Алар кимдер өзү дедим. Пайгамбарыбыз айтты, хумул аксаруна амвалан, алар бай адамдар деди. Илля ман кала хакада ва хакада ва хакада мин байни ядайхи ва мин халфи ва ан яминихи ва ан шималихи ва калилин ма хум. Бирок ким пайгамбарыбыз колу менен ишара кылып көрсөттү. Оң жака, сол жака, алдына, артка ушу сарттаган болсо, ал зыян тартуучулардан эмес, бирок алар аз деди. Демек, байлардын көбү сараң болот, байлардын көбү Алланын жолунда сартташпайт, ошондуктан алардын көпчүлүгү зыян тартууда. Алардын көпчүлүгү кыйроого учуроодо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Равахул Бухари ва Муслим. Бухариде дагы, Муслимде дагы сахih риваят болуп тургандар. Пайгамбарыбыз айтат, алар кыйроочулар. Ким десе, мына хумул аксаруна амвалан. Байлар да айтат да, бай мүлкү, мал мүлкү көптүгүлөр. Бирок ким сарттаган болсо буга кирбейт. Машаалла, Алланын акысын, бебечаралардын акысын оң жака, сол жака берип турган болсо дейт, мынакей, ага буга кирбейт. Ибн Масуд разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, нахнул ахирун ал-аввалун йаумал қияма, ва иннал актарин хумул асфалун, илля ман кала хакада ва хакада ан яминихи ва ан ясарихи ва мин халфи ва мин байни ядайхи ва яхси би таубихи. Раваху Ибн Хиббан. Пайгамбар айтты, биз деди акыркы келгенбиз дүйнөгө, биринчи киребиз бейишке. Ушуларданбыз. Кыямат күнү акыркы келүүчү, алгачкы кирүүчүлөрдөнбүз.
Wa innal aksarihumul asfalun. Көпчүлүк бар го, алар төмөндөгү адамдар dedi. Бирок ким ушу оң жагына, сол жагына, артына, алдына сарттаса, жана өзүнүн кийими менен мындай кылып көрсөттү. Ушинтип сарттаса, анда буга кирбейт dedi. Демек Алла Таалам тугандар адам баласына байлык берет экен, өзүнүн кажетин бүтүргөндөн ашыкчасын сарптаганга берет экен. Ошон үчүн иншалла биз өзүбүздүн тиешелүүсүн бала чакабызга сарптагандан кийин бечараларга дагы аз болсо да сарптап жүрүшүбүз керек. Сөзсүз акча эле эмес, кийим деле берип коюңуз, нан деле берип коюңуз, дары дармегин деле алып берип коюңуз. Кандай гана болбосун, биз Алланын жолунда бир-аз сарптап жүрүшүбүз керек экен. Ибн Масуд разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз айтты: "Ла хасада илля фи иснатайн." Көрө албастык болбойт экөөнөн башка. Көрө албастык тугандар арам. Эки нерседе гана көрө албастыкка уруксат берип атат шарият, бирок аны көрө албастык деп айтпайт, суктануу деп айтат. Алымдарыбыз гыпта деп айткан. Кайсы экен? Биринчиси, "Рожулун атахуллахул Кур'ан, фахуа якуму бихи ана ал-лейл ва ана ан-нахар." Алла Таала кайсы кишиге Кур'ан берсе, ал болсо түндөсү дагы, күндүзү дагы Кур'ан окуйт экен, Кур'андын сабагын кылат экен, ошо менен алек экен, ошого суктанса болот экен. Я Алла, мага дагы ушундай мүмкүнчүлүк берчи. Мен деле ушуга окшош амал кылайын, ахиретими курайын, сага жакындайын деп жараткан Алла Таала ошого көз артса болот экен, ошо кишигечи. Ошого суктанса болот экен. Экинчиси, "Ва рожулун атахуллаху малан, фахуа юнфикуху ана ал-лейл ва ана ан-нахар." Раваху Бухари ва Муслим. Алла Таала бир кишиге байлык берген, ал түнү күнү менен сарптайт экен. Түнү күнү менен сарптаган, ошого дагы суктанса болот экен, көз артса болот экен. Ойбой, я Алла, мага дагы ушундай байлык бер, мен дагы сарптайм. Түндөсү дагы, күндүзү дагы. Ушу экөөнөн башка кишиге көз арткан, суктанган болбойт экен. Уруксат эмес экен. Демек, машалла, түнү күнү Кур'ан окуган, экинчиси түнү күнү сарптаган. Мына ушу экөөнү биз суктансак болот экен да. Ушуга биз ушундай кылып туруп армандап, баягы орус айтмакчы, завидовать этсек болот экен да, аябай. Калгандарга уруксат эмес. Абу Умама разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я ибн Адам, иннака ин табдул фадла хайрун лака, ва ин тумсикуху шаррун лака, ва ла тулам аля кафаф, вабда биман та'ул, вал ядул улия хайрун мин ал-яд ас-суфла." Раваху Муслим. Абу Умама разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эй адам баласы, албетте сен ашыкча нерсени сарптаганың бул сен үчүн жакшыраак. Өзүңдөгү бар акыркы нерсени бери бер деп аткан жери жок. Кажетиңден ашыкча нерсени сарптаганың сен үчүн бул жакшыраак. Аны кармап турганың сен үчүн жаманыраак дейт. Жана сен вала тулами аля кафаф. Кафаф дегени ма куфанил хажа илан нас мал канаа. Адамдардын кажетинен токтой турган нерсе канаат менен биргеликте валам язид ала кадр хажа, хажаттын кадырына өлчөмүнө ашыкча болбогон. Мындайча айтканда, сизде канча Алла Таалам берген болсо, ошого каниет кылып, ошо токтогонуңуз, мына ошого сиз бушайман болбоңуз. Бул алхамдулилlah бул жакшы. Бул адамдын жүрөгү ток болсочу ач көздүктөн сак болот. Дүйнөдөгү бузукулуктун көпчүлүгү ач көздүктөн болот. Мынан деле меники, бул деле меники, буну деле алайын, тигиникин деле тартып алайын, буну деле алайын деп адам тойбой ач көздүк кылып, ушунун аркасынан анын жамандыктардын эшиги ачылат. Өзүңө жоопкерчилигиңди алган кишилерден баштагын дейт, мынакей.
Birinci sarptaganda kimden dese, ayal bala çakаңыздан баштап сарптайт экенсиз да. Ата-энеңизге, ушулардан ашкандан кийин бир тууган, андан кийин да башкаларга акырын тууган эң жакынынан баштап сарптай бересиз дейт. Сарптагандын жолун үйрөтүп койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айткан, өзүңдүн аялыңдын оозуна бир сындырым нан берсең, ушуга дагы садакага соо, Алла таалам садаканын соогун берет сага. Алланын ыраазычылыгын да издесең, садаканын соогун аласың. Бала чакага бергениң, кийим алып бергениң, тамак аш алып бергениң, бунун баардыгы садаканын соогун аласың. Берген кол жакшыраак алган колдон. Берген кол жакшыраак алган колдон. Алла таалам баарыбызды берүүчү колдордон кылсын, амин. İslam dini tuğanlar bergendi үйрөткөн din. Bergen kol sarptaganды kolda aytat. Бербеген кол саран колду айтат. Бул бир. Экинчиси, машалла, берген кол бул берешен кол, ихластуу колду айтат. Алган колго караганда. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала берген колду жакшы көрөт. Kays ibn Sala'a Ansari radıyallahu anhu'dan bunun bir tuğanları Peygamberimize arızlanıp gelişti. Aytıştır mınday dep. Bul mal mülkün sarttay öret, her günge bere öret, tiyaka biyaka. Men ayttım edi, o Allah'ın elçisi. Men şu mömö jemişlerden özümdün ülüşümde alıp Allah'ın yolunda sarptasam bolu özü. Oşonu sarptayım ben. Jana memi kim şerif bolsa oşoga sarptayım. Peygamberimiz köküröğüne koluna bir koyup aytkan eken. Anfiq yunfiqillahu aleyk. Sen sarptay ver, Allah sana sarptay veret. 3 jol aytты. Keyin oşodan çıkkandan keyin Allah'ın yolunda men bilen birge uloğum bar eledi. Bирок Allah Taala uşu bir tuğanı başkalar sarptabay etken da, uşu köp sarptayt eken. Köp sarptasa dagı wa'na aksaru ahli beytil yawm wa aysaru. Men üy bile bala çakamdan eң bayı men boldum deydi. Eң köp sarptagany, eң bayı uşul, eң baktılısı uşul. Bir tuğanların arasına. Şoň üçin bir tuğanların arasından sarptagany, oşonun işi jeňildeyt. Oşonun alhamdulillah berekesi köpöýür. Tuğanlar, günөө bargo, kajeti var uçurlarda sarptap alsaňyz, kajeti jok uçurga sarptaňa toora kelet. Adal jerge sarptap alsaňyz, aram jerge sarptaganга toora kelet. Kim adal jerge, kajeti var jerde sarptabadyby, эми aram jerde, israp jerde aga sarptaganга toora kelet. Kандай bolbosun, baylyk boyunça Allah Taalam suragı var. Kayta sarptadың dep сөзсүз сурayt. Oşun üçin her birimiz emneni sarptap atkanımızda azırtan dayardana jaşasak jakşı bolot. Ertege oşu surooga жооп бере турганда, ya Allah, senin razıçılığın için mınake men sarptadım. Даже Peygamber uşuga çeyin dagı aytkan, kim özüne sarptasa, uşuga dagı sadakan soğunu alat. Adaldan sarptasa. Adaldan taap özünüz jegeniniz, adaldan taap giyingeniniz, uşuga dagı sadakan soğunu alasız. Şoň üçin tuğanlar, sarаңдык İslamda tıyı salıngan. Peygamberimiz sağırda, geç dagı sarаңдыктан pana tileýär. Allahumma inni a'udhu bika minal ham wal huzn wal azz wal kasal wal jubn wal bukhl. Korkoktuktan, sarаңдыктан meni sakta dep dua kılat eder. Sarаңдыктан sakta dep biz dua kılışыбыз gerek eken. Ya Allah, meni bereşen kıl dep dua kılışыбыз gerek eken. Ya Allah, meni bereşen kıl, meni batır kıl, meni saraң kılwa, meni korkok kılwa, meni gıjalatçılıktan sakta, kaygıdan sakta, alsızlıktan sakta, jalkooluktan sakta dep dua kılışыбыз gerek eken. Peygamberimiz dua kılar. Jalkooluktan sakta dep. Jalko adam köp jakşılıktan korkalat eken. Otura öret jönüneçi. Altınqı sapqa ötse bolat ele. Ona жерде otura öret da. Kança soğup durdu alat ele. Kurgalat da alış. Kiçine şu jalko dep neni aytat? Küçü jetet, mümkünçülüğü bar, kılbayt da oşonu jalko deydi. Küçü jetpegen bul alsızlık bol. Aciz dep koy. Eko'nun teң pana tilegen Peygamberimiz. Günü erte menen 8 nerseden sakta deydiler. Geçinde 8 nerseden sakta deydiler. Ya Allah, kaygıdan sakta, gıjalatçılıktan sakta,
алсыздықтан сақта, жалқаулықтан сақта, сараңдықтан сақта, қорқоқтықтан сақта, қарызға батқандан сақта. Залымдардың қарынан сақта дейді. Залым адамдардың қарынан сақта дейді. Ошо пайгамбарыбыздын ошо дуасын биз жаттап алып, эртең менен дуа кылып жүрөйлү, кечинде дуа кылып жүрөйлү. Эми ушуларды машаалла булардан сакта деп атабыз. Демек түшүндүк, бул сыпаттар Алла жакшы көрбөгөн сыпаттар, адамды аркага тарта турган сыпаттар. Адам бул ушулар менен өсө албайт адам. Коркоктук менен, кыжалатчылык менен, сараңдык менен адам өспөйт. Ошон үчүн ушун бир тескерисин Алла Тааладан, я Алла курсанчылык бер, тырышчактык бер, берешендүүлүк бер, баатырлык бер. Алла Тааладан сурай тургандарыбыздын аке, карачы. Так, иншалла, эртеги ар ким өзүбүз бирден Алланын алдына барабыз, жалгыз жооп беребиз. Bilal razıyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Ya Bilal, mut fakiran ve la tamut ganiyan." Bilal, kembagal bolup öle, bay bolup öle koy dedi. Ölüm bari geletken sen kembagal bolup öle dedi. Bay bolup öle koy. Kultu ve kayfa li bidalik? Bilal razıyallahu anh aytdı: "Bu kanday bolot? Kembagal bol, bay bolup ölüp, kembagal bolup öte ber dünyadan." Bu kanday degende Peygamberimiz aytdı: "Ma ruzikta fela takhba." Sana Allah Taalam kanday rızkı verse, oşonu sençe jaşırba. Wa ma suilta fela tamna. Emniden sana sen soralsan, anı tıyva. Demek Allah Subhanahu wa Taala sana rızkı verdi, anı jaşırba. Anı bersen daha deydi. Emniden sen soralsan da seni böyle sorap kelseçe, oşonu berbey koyma deydi. Bir nerse kılıp bir nerse olsun berip koyup. Hatta bu azır kuçurda olsa Peygamberimiz çok dep aytkan emes hiç. Birden alıp arız daha berip verediler. Bu olsa men erten, yoksa vada dele berip verediler. Kıskası oşonun kacetin bitirediler. Şunun için Peygamberimiz ayttat buna. Peygamberimiz bilesiz mi dünyadan kanday ötken? Uşunday ulu zat, bütkül alamga ülgü, bütkül adam zattın mırzası, mata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vulide yetimen, aşa fakiren, mata miskinen. Peygamberimiz jetim töröldü. Kembagal jaşoosун ötközdü. Miskin bolup dünyadan öttü da. Al ne degen? Eçtekesi yok. Eçteke kalgan emas arkasında. Allahu akbar. Ayaldın sadaka vergen, güyösünün baylığından kaysa ayal sadaka verse, güyösünün ruhsatı menen, oşonu soğuğu deyip. Kebir uçurlarda ayallar güyösün sadaka vergenden tıyıp koyup da, eseket verip eyle koy. Ana görüp mağamında ayalıp ver, bebeçaralarga verip eyle koy. Kebir maşallah cömert ayallar var. Erkeklerde de oşundaydı. Sarangı dağı var, cömertı dağı var. Demek dinimiz bereşen erkek, bereşen ayal targip berip, size bolsoңор bereşen erkek bolula, bereşen ayal bol. Ayallarga dagı soğuk beriletken. Güyösünün ruhsatынан ile sadaka vere turgan bolsa. Amir ibn Şuayb razıyallahu anhu çoğun atasından da rivayet kılan. Peygamberimiz aytdı: "İza tasaddaqatil mar'atu min bayti zawjiha kana laha ajr ve li zawjiha mislu zalik. La yanqusu kullu wahid minhuma min ajr sahibihi şey'an. Lehu bima kasaba ve laha bima anfaqat." Ravahu Tirmizi. Allahu akbar. Ayalçı, eğer de güyösünün üyünen bir sadaka kılsa, ayalga da soğup bolat, güyösüne de oşança soğup bolat deydi. Güyösü taap gelgenden bir nan sadaka kılıp koydu. Güyösü taap gelgenden biraz et olsa kartoşka sadaka kılıp koydu. Var olsa güyösü taap gelgenden. Oşo ayalga soğup bolat, güyösüne de kudum şunça soğup bolat, biri-birinden soğuğu azaybayt dedi. Kemibeyt deydi biri-birini soğup duruç. Anemi deydi. Lehu bima kasab, sebep güyösü taap gelgende. Oşonun soğuğunu alat deydi.
Ал эми аялчы, ал сарптады да, ошого сооп алат дейт. Ошо бир нанды күйөөсү таап келди эле. Таап келген үчүн сооп алат дейди пайгамбарыбыз. Ошо бир нанды сарптады аялы, садака берген үчүн ал сооп алат дейт. Кара. Бу Тирмизидин риваяты. Демек, машаалла, аялдар дагы, энелер дагы иншалла аз болсо да садака берип үйрөнүшүбүз керек экен. Өзүбүз эле жей берип, өзүбүз эле ушу жарылганга чейин жок болбойт. Иншалла, эгерде жок болсо го, анда проблема жок. Кеп анда эмес. Качан сизде барбы, ошону көгөртпөй, ошону чиритпей, ошону дагы мусорго таштабай, үнөмдөп, бейбечаралар сактап кое турган мүмкүнчүлүктөр көп болот турганда. Аллахтын рызкысын кадырлайлы. Айшенебизден риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: аял качан үйүндөгү дандан сарптаса, ага сооп берилет. Күйөөсүнө да ошончо сооп берилет. Валил хазин мислузалик. Даже ушундай да сооп берилет экен. Кызматчы бар үйдө кимге? Сен берип койчу десе, ал эле берип койду. Ошого да Алла Таала кудум ошончо сооп берет. Бул маселе мындай да, сиз зекетиңизди өзүңүз баргандан убактыңыз жок, ортодо бирөөнү дайындадыңыз дагы, менин зекетимди паланчага берип кой дедиңиз. Ошо киши аманатка кыянат кылбай, сиз айткан багытта алып барып туруп берди. Ушуга зекет бергендей сооп жазылат экен. Зекет берген киши бөлөк. Ага да ушунча сооп берет Алла Таала. Ошол кызматты аткарган киши аманаткө эле кыянат кылбаса, оң жак сол жакка сарптап жүрбөсө, точно ошого дагы ошо зекет сарптагандай сооп берет экен Алла Таала. Кара. Кандай деген диндебиз Демек, кембагал адам деле мисалы зекет бере албаган, ошо зекети бар адамдардын зекетин таркатса, ошончо сооп ал деле алат экен. Бирок кыянат кылбасын, чынчылдык менен. Савабу ман яссара аля му'сир ау андараху ау вадa'анху. Эми кыйналган адамга жеңилдик пайда кылган кишини сообу. Же мөөнөт берип койгон, же андан бир канчасын кечирип койгон, же толугу менен кечирип койгон, ошонун сообу. Бир адамга карыз бергенсиз, ал кыйналып атат. Ошого сиз жардам берип койдуңуз, макул деп. Сен мен тууралуу көп эле кыжалат боло бербе. Же болбосо ага мөөнөт берип койдуңуз, сен мейли дагы бир 6 айдан кийин берсең боло берет. Же болбосо анын карап туруп 10.000 сом 10.000 сом эле мына 5.000 сомун кечирдим, 5.000 сомун берип койсоң болот депчи. Ошонун сообу боюнча хадистер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай хадистерди айтып берген, караңыз. Биринчи Курандын аяты. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Bakara suresi 280. ayet. Eğer wa in kana du usratin qinalgan adam bolsa, çында öyle alıp kaçkan maşennik emes, çında öyle ошол siz qarız bergen kişi var go, sizge qarız kişiçe ошо не деп коет элек, абалга түшүп калды, урдатып бердиби, жок кылып алдыбы, чында эле кыйналып атат да. Ошого Куранда айтат, фанадиротун иля майсара, мөөнөт берип койгула. Иши оңолгонго чейин. Кичине иши жеңилдегенге чейин. Мына, бир. Ва антасаддaqu, эгерде силер садакага бере турган болсоңор, кечире турган болсоңор, анда силер үчүн жакшыраак. Эгер силер буну билсеңер, сообу канча экен. Демек, бирок такташ керек болот, ошол адам кандай чында эле. Сизден алган акча алган адам, машаалла, жашаган жери трехкомнатный квартира, айдаганы машаалла машине, анан тиякта дагы бир жумуштар нормально, кийингени чыкырайган, бул жагы кафеде, турецкийде, анан сиздин акчаңызды бербейт, ага кирбейт мындай. Ал зулумдук болуп калат. Ал зулумдук болуп калат. Мүмкүнчүлүгү бар адам шылтагы, ошонун шылтагы бул зулум дегенде пайгамбарыбыз.
себеп дегенде ал бар эле, анын мүмкүнчүлүгү бар эле кайтарып берет. А бирок бир адамды көрсөң, чында эле машалла ошондой ситуацияга кабылып калган, өрттөнүп кетип, бир жолу болгон ушундай, мына эмеден Кытайдан апельсин алып келип, границадан кармалып калып, ошо токмоктук бир өзбек эже экен. Эко Исламик банктан акча алат дагы, ислам принцип каржылоосу менен. Анан кийин тияктан алып келатканда, ошо границадан эме болуп, мына эркеш менен каякта эле торгактар. Ошол жактан КамАЗдар киргизбей коюп, анын алар болсо эме болуп калат экен да. Солуп калабы, жок болот да, кыскасы. Баягы банкрот болуп калат. Анан бул эже Москвага барат, качыпчы. Бияктан мени кыйнайт депчи, ишенеби, ишенбейби деп. Москванын муфтисине кайрылат. Равил Кайнутдинге кайрылат. Рамазан айда деп, ушундай бир мүмкүнчүлүк барбы деп. Ол киши мага кат жолдойт. Анда мен муфтиятта эле. Каты келип калды. Мен деле ал банктан көп жылдан бери кеңешчи болуп иштеп, анан кийин мен барып туруп, анан айттым, мына эже атайлаган эмес, ушундай болуп атат, тияктан кайрылуусу болуп атат депчи. Кийин анан аларды чакырып туруп, бирок ниет чын экен да карап туруңуз. Ошол эже акча алган, банктан акча алганы бардыгы эле жок болуп кетти. Банк ага дагы берди десеңиз. Барды да берди дагы. Мынча Рамазан айда кайрылган эже, точно билем мен. Рамазан ай, улуу ай, ыйык ай, ушерде кичине кечирим болсо Алла кечирет деп аябай жакшы сөздөр жазган. Кийин берди, кийин бергенде, мен айтайын, чубак дамыла Кудай рахматтуу учурунда болчу. Бирок ошол узарып келип, мага келгенге келип калды да. Кийин баягы эже путуна туруп кетти. Дагы мурунку карызын да төлөп салды. Анан кийинки алган кредитин анын да төлөп салды. Дагы машалла кийин ошол бойдо мен билбедим, бирок ыраазычылык каты келди. Ушундай машалла. Демек, бу жерде эмнени айтмакчымын? Эгерде жүрөктө ниет туура болсочу, чын болсо, хоть Алла Таалам сыноо берип, ушундай кыйынчылык учураса дагы кийин чыгып кетет экен оңой эле. Эгерде мына жер оңолгон болсо, Алла Таалам сизгече бир эшикти жапкан болсо 10 эшикти ачып берет. Ишенип коюңуз. Эгерде мына жактан сиз деген, түптөн эгерде ушул жерде бузулган болсо, анда анын дарысы жок. Ошон үчүн ниетибиз туура болуш керек экен. Кудай кааласа андай адамдарды Алла Таалам көчөгө таштабайт экен. Орто жолдо калбайт экен. Анын иши бузулбайт экен. Бузулганга окшошот экен, бирок оңолгондун башы болот экен. Ошону мен өз көзүм менен көргөнмүн да. Чынча. Азмиде Куранда да айтып атканы, бирөө ушундай положенияга түшүп калса, оор положенияга түшүп калса, сиз көрүп турасыз да, ошону кыйнай берип, сотко салып, каматып, анын кереги жок. Анын кереги жок турганда. Эгерде баягындай мошенник болсо, аферист болсо, азыркы акча айтып аткан бай мүмкүнчүлүгү болуп дагы куулук кылып, качып, алдап, шылтак айтып жүргөн болсо, аны укук таласында жакшынакай ага сотко кайрылып, эмне кылсаңыз дагы жарашат. Бирок кыйналып калды, көрүп турасызбы? Үй бүлө бала чакасынан нан таппай калган учур, сиз ошону кайра үстүнө баспаңыз. Куран Алла Таала айтат, ага мөөнөт бериң деп атат Куран. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maysara. Мөөнөт берип коюңуз, адамгерчилик кылып коюңуз. Мүмкүнчүлүк иншалла 2-3 ай, 5-6 ай коюп берип коюңуз. Сиздики Кудайга шүгүрлө, коюп берип туруңуз, чыгып кетсин кичине. Мына сиздин иншалла ошол коюп бергениңизче күн сайын канча акчаны коюп берип атсаңыз, ошончо садака кылган соон аласыз. Күн сайын. Мисалы $10,000 бергенсиз, ошо карызга өз учурунда бере албай калды, оорлук абалга түшүп калды. Карап турдуңуз дагы 2 айга коюп берип койдуңуз, 2 айда иштеп туруп кайтарып бериңиз деп. 2 ай 60 күн $10,000 күн сайын сарптаган соогун аласыз. Карыз берген үчүнчү. Карызды берген үчүн эмес, карызды узарткан үчүн мынакей. Бирок азыр тилекке каршы кандай кылып тур? Мен билбейм, сен бооруңду сатып бересиңби, өзүңү сатып бересиңби? Мынандай арам жаман сөздөр бар да. Мен билбейм, ордуна коюп коем да. Анча болуш керек. Бирок баягы эки жактан тең да. Берки баягы алгандар алдап дагы үйрөнүп албаш керек. Ал дагы жакшы болбойт. Абу Хурайра разияллаху анху риваят,
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман наффаса ан муъминин курбатан мин кураби яумил қияма, ва ман яссара аля му'сир фид дуnya, яссара Аллаху алейхи фид дуnya вал ахира, ва ман сатара муслиман фид дуnya, сатара Аллаху алейхи фид дуnya вал ахира, валлаху фи ауни ал-абд ма кана ал-абд фи ауни ахи", раваху Муслим. Kim qaysi bir musulmanni bu dünyadagi bir problemasini chechib qo'ysa, Alloh qiyomat kuni uning o'ta bir cho'ng problemasini chechib beradi ekan ballar. Allohu akbar. Musulmonning kichiklik problemasini chechib qo'ysangiz bu dunyoda, Alloh sizdan o'ta cho'ng problemangizni qiyomat kuni chechib beradi. Bu bir. Ikkinchisi, dunyoda qiynalgan odamga yengillik qilib qo'ysa, Allohga dunyoda da oxiratda da yengillik qilib beradi. Üçüncüsü, kim musulmondan ayıbın bu dünyada yaşırıp qo'ysa, Alloh onun dünya oxiratda ayıbını yaşıradi. Ayıbı yo'q adam yo'q. O'shaning ayıbını har kunga aytib yuravermay, ayıbını yaşırib qo'ying'iz. O'shunchalik chiday olib aytsangiz, anda o'shani borib betine aytыңыз. Boshqa birovga aytib g'iybat, uşaqning gunohini olgandan ko'ra, o'zini aytib savobini olыңыз. Ya, o'zini aytsangiz sizga savob yoziladi. Anın oğuluşun ümidi var. Oşo jaman ayıptı taştagan ümidi var. Siz aytpay ele anı başka hiç kim unutpay bilgizbey turup, anın aldındaki jılmayıp gülüp koyup, arkasından başkaların barına şuvap koyup, bu musulmançılık olmaya alır da bu. Anı törkü günelerde alıveresiz, altiki ayıbın oğday oyu var bilgisiz al. Allah pendenin jardamında, pende bir tuğanın jardamında ele bolsa o deyip bana. Sırdım var o şerde tuğanda. Biz birimizge jardamda boluvereyli. Kolumuzdan gelişince, küçüğümüzden jetişince, sözsüz ele akça menen emes, geyde jakşı söz milyon akçamdan jogorу turadi. Geyde maşallah koşu turup koygonunuz, koşu barıp koygonunuz, koşu götörüşüp koygonunuz, ol akçadan jogorу turadi tuğanlar. Şonun için jardam akça menenle baylanbayt. Bu göңүл çoğ nerse duradi. Allah Taala mana de Peygamber aytkan: "Vallahu fi aunil abd ma kana al-abd fi auni akhi." Allah pendenin jardamında bolat, pende bir tuğanın jardamında bolsa ele. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Man andara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yawmal qiyamah tahta zilli arshihi yawma la zilla illa zill." Ravahu Tirmizi. Kim qiynalgan adamga möhnet berse, azırkında qiynalgan adamga төлey albay atat, oşoga kichine möhnet berip koysangiz, je bolsa birazın bu je bolsa qanday аны geçirip koysangiz, qiynalып atasın. Tabii güç bolsa bereyetsin, timele koy, olsa jarımın berbeyle koy. Olsa dağı bir qançasını berbeyle koy dep. Allah anı kıyamat günü özünün arşının gölökösüne gölököleytken. Gölökösünden jay beretken. Al günü Allah'ın arşının gölökösünden başka hiç qanday gölökö bolmor. Tahta zilli arşihi, Allah'ın arşının gölökösü. Abi Yusuf'dan rivayet aytat: "Men muna iki gözüm menen görgöm." Jana iki gözüne manjaсын koyup aytат da. Jana muna iki kulağım menen uqqanmын deydi. Жүрөгүм менен сактаганмын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан дейт: "Ман андара му'сиран ав вада лаху адаллаху Аллаху фи зилли", раваху Ибн Мажа. Kim qiynalgan adamga möhnet berip koya turgan bolsa, же андан канча bir деңгээлде geçip koya turgan bolsa, Allah ага аны өзүнүн райынын gölökösү менен gölököдөн жай берет. Ушуну айтат, мына эки көзүм, эки кулагым менен угуп, жүрөгүм менен сактагам, ушу точно ушу. Бул эмне үчүн сөз айтат? Пайгамбарыбыздан укканыма шек жок деп атат да. Ушу сөздү айткан деп атат. Ким кыйналганга эле мөөнөт берип койсоң, ошондо бир ниет кылып кой, Аллага бир дуа кылып кой. Я Алла, пайгамбарыбыз айткан эле, мына ошого мен ушу хадиске таянып туруп мөөнөт берип атам, кыямат күнү мени өзүңдүн райыңын gölököңөн жай бер депчи. Allah Peygamberimizin sözü iki emez. Abu Yusuf'dan rivayet.
Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, adamlardan en alğaçqысы Алла Тааланын райымынан көлөкөлөй турган кыямат күнү ушундай киши болот, ким кыйналганга мөөнөт берсе, ал тапканга чейин же аныга садака кыла берсе, талап кылган нерсесин. Анан айтат, мали алейк, мындай деп айтса дейт да, сенин мойнуңда мен эч кандай мал мүлкүм жок. Садакат, сага ошо садака болду. Иптига вачхилла, Алланын ыраазычылыгы үчүн кылса, ва яхриқу сахифатаху, мындайча айтканда, баягы карыз деген эмес бар эле го, мен записка жазат го, ошону айырып койсо дейт. Ошого чейин жазды. Ва яхриқу сахифатаху. Бул дегени мындай болуп атат да. Кыямат күнү эң биринчи Алла Тааланын аршынын көлөкөсүнө ушу киши алат экен да, местаныч. Ким кыйналганга мөөнөт узартып койсо, же болбосо таптакыр бере албай калганда алып кел записка. Мен сага ошо берем деген карыз жазылып атыр, мынча карызды. Сен мага карыз эмессиң, сага садака болду, Алланын ыраазычылыгы үчүн кылдым деп айырып койсо, ошого кыямат күнү биринчи арштын көлөкөсүнөн орун берилет. Эми мындай кереметтүү сөздөр пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын кезек амалга келет экен да. Биринчиден буга дагы шүгүр, что ушуну биз билдик, ушундай хадистер бар экенине. Билбесең эмне амал кыласың? Ошон үчүн биринчи кезек илим, экинчи кезек амал. Бирок эң жаманы күнөө. Күнөө өмүрдүн берекесин жок кылат. Күнөө ырыскынын берекесин, илимдин берекесин, амалдын берекесин, итааттын берекесин жок кылат дейт алымдар. Бардын жок кылат дейт. Шунун баарын кетирет дейт да. Бурайда разияллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Ман амдара му'сиран фалаху кулла яумин мислаху садака." Ким кыйналганга мөөнөт узартса, ага күн сайын ошончонун садакасы жазыла берет экен. Мынакей. Сиз $10,000 бирөөгө бердиңиз эле, эми мөөнөтүн узартып койдуңуз. Му'сиран кыйналган адамга. Ушу сөз бар, кыйналган адамга. Bir айга узарттыңыз. Күн сайын ошончо сумманы садака кылган соол сизге жазыла берет. Мисалы азыр мен мисал айтып атам, бир $10,000 деп, bir айга узартып койгон болсоңуз, 30 күн $10,000 садака кылган соолун сиз ала бересиз. Плюс сизге деле кайтарып берет, ошо ойдон жок болуп кетет деген жок, сөз жок берди. Бирок күн сайын ошончону аласыз. Summa sami'tuhu yaqul. Андан кийин уктум мындай деп айтканы. Ман амдара му'сиран фалаху куллу йawm мислайхи садака. Кийин bir айда маселени чече албай калды. Дагы кыйналган адамга узартып койдуңуз. Экинчи айга өтүп кетти. Эми экинчи айдан тартып 2 эсе ошон сиз бергенден. Ошончо күн сайын садака кылган соолун алып келесиз. 20,000 Bir айга узартып бердиңиз эле, $10,000 бергенсиз да. $10,000 күн сайын садака. Андан кийин бере албай калды, мүмкүнчүлүк болбой калды. Дагы узартып берип койдуңуз эле, ал жерде ушу азыркындай кетпейт экен, уже 2 эседен кетет экен. Аллаху акбар. Пайгамбар айтат: "Ман амдара му'сиран фалаху куллу йawm мислайхи садака." فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من نظر مؤسر فله كل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من نظر مؤسر فله كل يوم مثليه صدقة قال له بكل يوم مثله صدقة قبل يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة. Ama azıkların bardığın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp bergen. Men sizler uşunday uqtum go, siz uşunday dep ayttınız go dep. Peygamberimiz qarzын бергенге чейин берип койдуңуз, карыз бергенге бере албай калды, мөөнөт узартып койдуңуз, ошо 2 эсе. İbn Umar radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man arada an tustajaba da'watuhu ve an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin." Kim duası kabul bolgondu kaalasa, проблемасы чечилгенди кааласа, ал кыйналганга мүмкүнчүлүк берсин дейт.
қиналған адамға мүмкіншілік берсін дейді. Егер дуаңыз қабыл болғанды қаласаңыз, екіншісі не дуадан? Аның құрбаты кашф шешілгенде, ашылғаны, мұндайша айтқанда, ошо проблема қандай да бір қайғысы бар ле, ошоны мәселесін шешілгенде қалап атқан болса, ал не қылсын? Ал кеңдік қылсын, кеңпейілдік қылсын, қиналғандарға кеңпейілдік қылып қойыңыз, аның жашосын тары қылбаңыз, қинап аны қыспаңыз, кеңпейілдік қылсын. Ошоға мұны дуасы қабыл болады, бірінші, екіншісі өзінің қайғысы шешіледі дейді. Ибн Аббас разиаллаху анхудан риwayat, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітке кетті, ва хуа яқул хаказа, ал айтады мынандай деп. Анан Абу Абдурахман қолыменен жерге ишара қылды. Ман андара муъсиран аввада алаху вақаху Аллаху мин файхи жаханнам. Ким қиналған адамға мүмкіншілік беріп қойса, мөөнөт беріп қойса, жаһаннан кечирип қойса, Алла аны дозоқтың отынан сақтайды. Файхи жаханнам дегені дозоқтыңчы, мындай екенде, өте ысы отпай базырчы. Ушул дозоқтың демінен. Дозоқ бір дем алады екен, демінен өте қату ысығанда, ошо дозоқтың демінен дегенде пайғамбарымыз. Ошон үчүн қату ысығанда силер дозоқтың демінен пана тілегиле дегенде. Аллахумма инна наузу бика мин файхи жаханнам. Екіншісі замхарирдан. Өте қату суық болады ғой. Себеп дозоқта екі түрлі азап бар екен да. Ысықта азап бар, от менен. Суықта азап бар, тоңып салат тұрған. Көбінше ысық азап дозоқ болғаннан кейін отынан деп сөз айтылған, атак суықта азап бар. Амынал осы қату ысығаны дозоқты дем шығарғаннан деп айтқанда. Ема бұл жерде айтып жатады, Алла субхана ва таала дозоқтың демінен Алла таала маны сақтап қояды дейді. Bir rivayette Peygamberimiz meşrike girip anın aytti. Ayyukum yasurruhu ayyaqiyahullahu azza ve cel min fayhi cehennem. Ay, sizlerden kiminlerde kuantırat? Allah dozoktun deminen anı sakta olsun dedi. Kulna ya Resulallah, kulluna yasurruhu. Baruzda kuantırat, al baruza gerek. Peygamberimiz aytti, men andara mu'siran avada alahu vaqahullahu azza ve cel min fayhi cehennem. Kim қиналғанға мөөнөтүн ұзартып отырған болса, же аны мойнынан сақыт қылып алып сала тұрған болса, Алла аны дозоқтың отынан сақтайды. Демек, бұл жерде азыр әртүрлі хадистер келіп отыр. Проблемалар шешіледі, дуалар қабыл болады. Қанша садақа беріп қойсаңыз мүмкіншілік болса, ошонча есе садақа қылған сауап жазылып жатады деп. Дозоқтың отынан құтқарылады деп. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам райымды жашоону үйрөтүш үчүн келгендагы, мына ошо кыйналгандарга мүмкүнчүлүк бергендагы бул бир райымдуулук да. Бул да райымдуулук да, көрбөйсүзбү? Кандай түр жагы менен кетип атат. Хотя бы мындай болбосо мынасын түшүнүп калар, мынасын түшүнүп калар, мынасын түшүнүп калар деп. Мына канча хадис өттүк. Арыштын көлөкөсүнөн жай берилет деп атат. Аллаху акбар. Emimli de ikincisinde. Tabarani'nin rivayetine gelip İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet Peygamberimiz aytat: "Men andara mu'siran ila maysaratihi andarahullahu bidambihi la tawbatihi." Allahu akbar. Bundan qarаңыз mı hadiste? Kim qiyналганга мөөнөт uzartıp koysa, Allah anın günösü var mı? Oşodan tövbe kılganга мөөнөт uzartıp koydu eken. Tövbanın мөөнөтүн uzartıp koydu eken. Kim қиналғанға да мөөнөт ұзартып қойса, адам баласы барыбыз қатакербиз, барыбызда кемшілдік күнөө бар. Şu күнөөгө өзү сразу тооба кылышыбыз керек. Өзү күнөөгө тообаны тез шашылыш керек. Күнөө болуп калса тооба кылышлык важип болот. Качан десе сразу дейт, дароо. Бирок кандай бир себептер менен дагы эле бекапар жашап атат да. Да Кудай сактасын, Алла Тааланын тарабынан бир азап келбесе. Бирок Алла Таалам kim ошо кыйналганга мөөнөт узартып койсо, Алла Таала анын тообасын узартып коет экен. То есть ошо күнөөсүнө тообага узартып мөөнөт берип коет экен мына. Абу Катада разияллаху анху риваят
Буга бир киши карыз экен да, ошону издеп чыкса, тиги жашынып калыптыр. Барып таап алыптыр да. Аннаху талаба гариман лаху фатавара анху сумма важадаху ди. Факалла инни муасир. Анан айтыптыр, мен аябай кыйналдым. Азыр ошо карызды бергенге мүмкүнчүлүгүм жок деп. Аны кармап алды да. Ушундай деп айткан кол Аллах айтыптыр. Аллах антпы дептир. Чын элеби дептир. Ал болсо айтыптыр, ооба, Аллах Таалага ант ичип айтам, мен кыйналганмын деп. Алдабай эле турам деп. Анда Абу Катада айткан экен, фа инни сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул, мен пайгамбарыбыздан мындай деп айтканын укканмын. Ман сарраху ан юнжияху Аллаху мин кураби яумил кияма фалюнаффис ан му'сирин ау яда лаху раваху Муслим. Кимди кубантырса, Аллах анын куткаруусун кыямат күнүнүн кайгыларынан ал кыйналганга мүмкүнчүлүк берсин, проблемасын чечсин, же карызын барын кечип берсин деген экен. Ушуну укканмын деп туруп анан тек койгон экен, кара. Демек кыйналган адам эгерде чындап эле Аллага күбө, чындап кыйналган болсо, Кудай кааласа иншалла мөөнөт берип кое бериңиз. Чекеде мынаны бардыгын аласыз. Алла Таалам сизди кыямат күнүнүн кайгысынан куткарат. Дозоктун деминен, азабынан куткарат. Ошо мөөнөт бергениңизге сизге тообага мөөнөт берет. Сиз ошо мөөнөттү узартканга чейин Алла Таалам күн сайын садаканы соогун берип турат. Мунун бардыгы эмне үчүн? Ташбоор болбой жашайлы деп атабыз. Бирибиз азыр бир туугандар бири-бирин каматып калды. Ушундай доорго келип калды. Ушу болор болбогон ошо дүйнөгө. Кичине сабыр кылып турсак чечилет. Чечилбей койгон жери жок. Бирок иншалла чынчылдык керек. Эң биринчи чынчылдык керек. Азыркы хадистер келди. Карыздан кутулуу боюнча. Сиз Алла менен мамилени чын кылыңыз, ниетти чын кылыңыз, качпаңыз, алдабаңыз. Кудайым жардам берсе келиңиз. Просто исрапкерчиликтин эшигин жабыш керек. Мээнеттин эшигин ачыш керек. Эки нерсе. Исрапкерчиликтин эшигин жабып, мээнеттин эшигин ачык. Эч кимден коркпоң, бисмилла. Алла Таалам иншалла жакын арада бардык маселени чечип берет. Хузайфа разияллаху анху риваят айтат, Алла субханаху ва таала пенделерден бир пендени мал мүлк берген ошонукер айтат экен. Мен сага сен дүйнөдө эмне амал кылдың дейт экен. Жана алар Алла Таалага жалган айта албайт, жашыра албайт. Айтат экен, о Роббум, сен мага мал бердиң эле, мен адамдарга менен соода кылат элем, жана менин кулк мүнөзүм кечирип коюу болчу. Жана ушу мен факунту ва яссируху алал мусир ва андырул му'сир. Мындай экен да, бай адамга деле жеңилдик кылат элем дейт, бирок ошо кыйналган кембагалдарга мөөнөт берет элем дейт. Ушундай деп айтканда Алла Таала анан айткан, ана ахакку бидалика минка, мен сага караганда ушуга өзүм макулумун. Периштелерине буйрук берет экен, тажавазу ан абди, пенденин күнөөрүн кечирип койгула дейт экен. Мынаны караңыз. Бул киши соодагер болгон. Алла Таалам байлык берген. Адамдар эки түрлүү экен, кээ бири мүмкүнчүлүгү бар, кээ бири мүмкүнчүлүгү жок. Мүмкүнчүлүгү барларга жеңилдик кылат экен, мүмкүнчүлүгү жокторго мөөнөтүн узартта берип коет экен да. Иши ошо экен. Алла, мен ушинтип сен пенделериңе жеңилдик кылып жүргөмүн десе, Алла Таала периштелерге айтат экен, ушу пендеме жеңилдик кылга деп буйрук берип коет экен, карачы. Ошону сиз пенделерге жеңилдик кылганыңыз тег эмес, бекер эмес. Сөзсүз Алла Таала сизге кайтарат. Ишенип коюңуз. Сөзсүз кайтарат. Мындай деген сөз бар. Жазаул амал мин джинсихи. Амалдын акысы ошонун жинсинен берет. Сиз бирөөнү кечирсеңиз, Алла сизди кечирет. Проблемасын чечсеңиз, Алла сиздин проблемаңызды чечет. Бирөөнүн айыбын жашырсаңыз, Алла сиздин айыбыңызды жашырат. Бирөөгө жардам берсеңиз, Алла сизге сөзсүз жардам берет. То есть Алла Таала ошо акысы мин джинсил амал, амалдын жинсинен болот. Эмнени кылсаңыз, кудум ошондойду аласыз деген сөз да. Бирөөнүн курсагын тойгоздуңуз, сизди да Алладан курсаңыз тойгозот.
Бирөөгө кийим алып бердиңиз, сизге ушундай адам Алла даярдайт, сөзсүз эртеби кеч сизге кийим алып берет. Кыжалат болбоңуз. Бирөөгө үй алып бердиңизби? Проблема кыжалат болбоңуз. Алла сизге ушундай. Сизге болбосо үйүңүз болсо да бала чакаңызга Алла Таала бирөөдөн үй алдыртып берет. Алла Таала Алла субхана кайратты Алла Таала. Ошон үчүн кийим райымдуу болсо, ага райымдуулук кылынат да. Экинчи жагында окуп коюңуз, ташпоорлук кылат. Ошон үчүн мына жердеги айтып атканы Алланын пенделерине жумшактык кылып атты эле, Алла буга жумшактык кылып койду бар. Уқба ибн Амир, Абу Масуд разияллаху анхума, ушулар дагы айткан. Биз дагы пайгамбарыбыздын өз оозунан укканбыз ушуну деген. Раваху Муслим, Муслимдин риваяты бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Талаққатул малаикату руха раджул мимман кана қаблакум." Сіздерден мурда бир кишини периштелер ошо жанын алайын деп калган экен. Фақалу, анан периштелер айтты: "Амилта мин аль-хайри шай'ан?" Эй, сен бир жакшы иш кылгансың өзү? Жакшы амал кылгансыңбы десе, ал айтты: "Калла." Эч бир жакшылыгым деле жок деп. Жакшы иши деле жок экен да жашоосундачы. Калу, тазаккар. Периштелер айтты: "Ойлонуп көрсөң, эстесең, бир жакшы иш кылган болсоң керек дүйнөдө." Десе, эстептир да кунту удайюнун нас дейт. Ооба, мен адамдарга карыз берип турат элем дейт. Эстеп кеттим дейт да. Адамдарга карыз берип турчу элемин дейт. Фаамуру фитияни, жана мен өзүм ушул колум алдында иштеген жаш балдарга буйрук берет элем дейт. Не деп? Аяндуру ан-му'сир ва ятажавзу ан-мусир. Карагыла, кыйналган адам болсо, мөөнөтүн узартып койгула дагы, жөнөкөй адам болсо, аларды канча-канчасын кечирип койгула дейт элем дейт. Ошону айтчу элем дейт. Кала Аллаху Таала, Алла Таала жооп берди: "Тажавазу анху." Bundan da geçirip kaldı, göz yumup kaldı. Kemçildik bolup kalады eкен да. Siz sodagersiz, sizden biri soda alıp atat, keyde grubuy muamele kılar. Keyde açığınızı keltire turgan. Oşonun için göz yumup koyuңуз, Allah sizge göz yumup koyat da. Siz oşol dedi ötkörüp koyat da. Tajavuzdap koyat şunun için. Anı karap turla, mınday da çakalaşıp oturup, her bir sözge ele, mınanga жооп бер, тиңге жооп бер деп отурбай, болду деп эле билбемишке салып коюңуз. Allah Taala da sizin günahlarınızı bilmemişke salat ötkörüp berген de yani. Uşunu tajavuzlap koyat. Ötkörüp bergen de aytat da. Mana pendege estetip atat perişteler. Естесең bir жакшылыгың бар болсо керек десе, ооба эстедим. Адамдарга карыз берет элем. Жана ошо мен кол алдында иштеген, эми карыз бергенден кийин доолап келиш керек да. Аларды жиберет экен, баргыла деп буйрук берет экен. Карагыла. Ким кыйналган болсо, аны кыйнабагыла дейт экен да. Мөөнөтүн узартып койгула дейт экен. Жөнөкөй бере ала турганга, аларга зулумдук кылып алып, аша чаппагыла, жөнөкөй сурап келелер дейт экен. Жеңилдик кылгыла дейт экен. Алла. Bukhari'nin, Müslim'in rivayeti bu. Abu Hurayra radıyallahu anh'a rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi adamlara qarız berip turчу экен. Жана ошо жаш жигиттерине айтып турчу экен. Качан кыйналганга барсаңар, андан кичине кечирип койгула, мүмкүн Алла бизди кечирип берер деп чыгара. Ушу ниет менен кечирип койгула дейт. Анча-мынчаларына көз жумуп койгула, Алла мүмкүн бизди кечирип коер дейт. Кийин Аллага жолукканда Алла аны кечирип койгон экен. Бухари, Муслим, Насаиде келет. Ана. Демек тугандар, бул дини жинчи, бул дүйнөдө жашап аткан Алла менен мамиле да. Алла менен кылган ишибизди биз Алла үчүн кылайлы, Аллага айтайлы. Я Алла, сен үчүн мындай кылдым деп. Пендеге эмес. Пендеге мен ага мындай кылып койгом, тигиндей кылып койгом, ал милдет болуп калат ал. Биз Алла Таалага айтайлы анан көрөп, я Алла, мен мынаны сен үчүн кечирип коюм деп. Өзүнө айтпай эле коюң, сени мен Алла үчүн кечирдим, түшүндүңбү? Билип жүргүн мейли будан кийин деп. Жана болбой калат анан. Биз көбүнчө ошентебиз го, туурабы? Вообще кечирип этилем го, просто менен деп анан. Хадис угуп калдым да, болбосочу депчи. Я, хадис угуп калдым, болбосочу да кошпойбуз го. Болбосочу мен башкача сүйлөшөт элем деп койгон. Эгерде жасасаңыз Алла үчүн жасап коюңуз, совсем эле. Ошону Аллах акбар, Аллах акбар. Мынандай хадистер өттү го. Апке.
расписканы деп айырып бергенге чейин. Бұл бізде эмнеге тарбия кылып атат ушу хадистер? Кандай кишпейилдикке, кандай кең пейилдикке, кандай адамгерчиликке, кандай райымдуулукка тарбия кылып атат бизде. Биз кандай болушубуз керек экен? Биз мындай эмеспиз азыр. Баарыбыз эле. Бирок ушундай болушубуз керек. Ушундай болсок утабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген жашоосу ушуга багытталган. Эми өзүңүз чечиңизчи, ислам дини кандай дин экенин. Керемет экенин кандай. Биз азыр башкача бизден чөйрөдө ишке чыгыңыз азыр жашабагандай. Карышкыр, арстан, жырткыч, түлкү, ар кандай жаныбарларды сыпатта келди да. Алардан өтүп кеттик ана. Алар калып кетти. Кеттик кийин хадистер. Bir kişi taптакыр жакшылык кылган эмес экен. Адамдарга эле ошо карыз берип турчу экен. Анан өзүнүн бары карызды доолоп кел деген кишиге айтчу экен. Хузма таяссара ва туркма асура ва тажавуз лааллаллах ятажавуз анна. Карачы ошон үчүн кол алдындагы аскерлериңиз бар го. Ошолорго да айтканда туура жолдомо бериш керек экен. Балаңыз болобу, тууганыңыз болобу, телохранителиңиз болобу, же карыз доолап берген кишиңиз болобу, кимге болсо дагы айтып коюш керек экен. Бул эмне дешеген? Мындай деп. Хузма таяссара, жеңил нерсесин ал. Кайсы мүмкүнчүлүк оңой бере ала турган нерсеси бар го, ошону ал. Кыйналып атабы, аны таштап кой. Жана кечирип кое бер, Алла бизди кечирер дейт экен да. Ушул жолдомону айтып анан жиберет экен да. Бар. Эми совсем эле барбай койсо дагы болбойт. Себеп дегенде соода токтоп калат да. Буга карыз берген, сиге карыз берген, буга карыз, эми ушур келип калды, срок келди, бир айдан кийин бериш керек. Жиберип атам, ушуга жиберип атканда жолдомо айтып коюш керек экен да. Сен барып катуулук кылба, урушпа. Кайсынысы ошо жеңил бере алса, ошону алып кел. Кыйналып аткандар болсо таштап кой. Кечирип кой, мүмкүн Алла бизди кечирер. Карачы. Соода менен мамилени, карыз берип, карыз алгандын мамилесин пайгамбарыбыз кандай кылып айтып берип койду бизге. Фаламма халака, качан өлгөндө дейт ушу кишичи, болсо башка иш жакшы эле иши жок экен. Инна раджулан лам я'мал хайран катты. Эч бир жакшы иш кылган эмес дейт. Ушул эле бир эле жакшы иши бар экен. Адамдар карыз бергенден кийин доолаганда жеңил доолайт экен да. Жумшак доолайт экен. Кыйналгандарга мөөнөт берип коет экен. Кечирип коет экен алардын кылыктарын, жоруктарын. Алла бизди кечирер деп. Кылган жакшылыгы эле ушу экен. Ушу киши өлгөндө фаламма халака кала Аллаху лаху, Алла таала айткан экен. Хал амилта хайран катту, бир жакшы иш кылдыңбы десе, кала ла, жок жакшы иш кылган жокмун. Бирок ушу менин кол алдымда балдар кызматта бар эле, мен адамдарга карыздар берет элем, ошолорду жиберип атканымда файда бa'astуху ятaqada. Карыздарды талап келиш алып үчүнчү культураху мен ошого айтат элем. Хузма таяссара ва туркма асура ва тажавуз лааллаллах ятажавуз анна. Мындай кыл. Сен мүмкүн жеңил нерсе кандай бере ала турган нерсесин алгындагы, бере албай турган кыйналгандан аны таштап койгон, кийинки мөөнөткө азыр бере албай калды. Жана кечирип кой, мүмкүн Алла бизди кечирер деп ушуну айтат элем десе, Алла буйрук берет экен. Всё, бунун баардык күнөөсүн кечирип коет депчи. Мына кетти. Савабul qarд. Карыз берүүнүн савабы. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин муслимин юқриду муслиман қардан марратайн илля кана касадақатиха марратан." Кайсы мусулман башка бир мусулманга эки жолу карыз берсе, ага бир жолу садака берген соо жазылат. Кана касадақатиха марратан. Биринчиси карыз, экинчиси садака. Куллу қардин садақатун. Табаранидин риваятында келет, бардык карыз садака дейт. Сиз карыз берсеңиз, ошол сизге садаканын соого жазылып турат экен кайтканга чейин. Садакасы ошо карызы кайтканга чейин сизден садаканын соого жазылат. Куллу қардин садақатун деп айтты. Эми келем тура
азыраак карыз бересиз, кээде көбүрөөк бересиз, орточо ар кандай. İbn Majah'da rivayet kelet Anas radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ra'aytu leyleten usriya bi ala babil cennet maktuban." Miraç keçesine çıkkanındaçı oşol yerde eşikte жазылып турган бейиштин эшигинде жазылып турат экен да. Ошону көрдүм дейт пайгамбарыбыз. Бейиштин эшигинде эмне деп жазылып турат экен? Мындай деп: "Ас-садакату би ашри амсалиха вал qardu bi 18." Ошо бейиштин эшигинде жазылып турат экен туугандар. Садака би ашри амсалиха 10 эсе. Карыз 18 эсе депчи. Бейиште жазылып турат. Демек сизге сооп бериле турганы ас-садака би ашри амсалиха 10 эсе Алла таалам көбөйтүп берет экен. Ал эми карызы болсо 18 эсе. Al-Bara ibn Azib radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man manaha manihata laban aw wariqin aw hada zuqaqan kana lahu mislu itqi raqabatin." Rawahu Ahmad ve İbn Hibban ve Tirmizi. Manaha manihata wariqin degeni kim dirham qarz berse, же болсо süt qarz berse, же болбосо hada zuqaqan bir жолду көрсөтүп койсо адашып кеткендергечи. Токмокко кайдет десе, о жолду көрсөтүп кой. Токмокко мындай кетет. Ошого кулду азат кылган соо берилет экен. Жол көрсөтүп койгондорго кулду азат кылган соо. Falanca гостиница кайерде, falanca ресторан кайерде, мечит кайерде, базар кайерде, тиги үйү кайерде. Ошону оор сезбеңиз. Жакшынакай эле айтып коюңуз кениңиз деп. Мына караңыз, ошону мен угуп калдым эле. Японияда дейт, мен барган эмесмин, барып келгендерден айтат да. Бир жерде сурап калсаң, ал сени өзүнүн ишин таштап, жетелеп алып барып көрсөтөт экен. Жүр деп, мына жак, мына деп көрсөтүп карачы. Мусулман эмес, бизде хадиске амал кылып атышат да. Ошон үчүн аларда өсүү бар. Эгерде мусулман биз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды өзүбүздө карманып амал кыла турган болсо, билесизби кандай деп? Биз жол көрсөтмөсө, тияктан өзүң таап алчы, мен убактымда эле жол. İzdegenge meni tapsın deydi da gayet. Çok mu kararınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet ama o hada zıkakan yani hidayet tarihte ve irşad-ı sabildir. Bunu şol. Kul azatlığın soğu verdi. Sevav men adana deynen ve huve yenmi vefa'ahu. Abu Hurayra radıyallahu anh, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet men akhaza amvalen nas yuridu adaaha. Eğimi qaraqlarınız. Qarız alğandan keyin men uşunu qaytarıp berem desеңizçe, qaytarıp berүү da özü çoң iş eken da. Qaytarıp berүү amanat. Daha qarız berген kişi ölüp kalsa bala çakasına qaytarıp beriş керек. Qarız alğandan tuğan özü negizi qarız albay эле koyuş керек. Bırak qarız эгерде аргасыздык кедем жашоо тиричилик экенде болуп калса, анда ниетти бекем болуш керек. Men birinci очередь qarızды берем деш керек. Үй салам, машина алам, оборот кылам, тамагы ичем, той өткөрөм. Токтотуңуз. Токтотуңуз буну. Алла таалам анда жардам бербей кой. Раз qarыз барбы? Ошону тез кайтарганга аракет кылыш керек да. Ошого дагы сооп жазылат экен. Qarız алып tez qaytarганды ниет кылгандарга сооп жазылат экен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar, kim adamlardan akçası, mal mülkünü alsa deyip, yuridu adaha, anı atkarıp verem, atka kaytarıp verem degen niyetiminin. Addallahu anhu, Allah atkarıp veretken diye. Oman akazam valen nas yuridu itlafaha, kim emi adamların akçasını algan, baştan ile niyeti buzuk. Bunu çok kılan da otadan, vermeyip de. Ağa sarptayın, buğa sarptayın deyip, anda atlafahullah, Allah Teala'dan çok. Ravahul Bukhari, Bukhari'de rivayet. Şunun için qarız alganda жақшы niyet menen
Құда қаласа бірінші мүмкіншілікте мен қарызымды құтыламын. Алымдар айтышқан, шашылған шайтандан деген. Ал-аджалату минаш шайтан. Любой ішті ойланып, олутту, салауатту дегенде кеңешеп іш қылыш керек екен. Любой іштече, шашылбай тұрыңыз. Береке болады. Болса шашсаңыз шайтандан. 5 учурдан башка. Биринчиси, ошо 5-өнүн биринчиси. Эгерде үйүңүзгө конок келсе, тамак бергенге шашылыш керек экен. Бул шайтандан эмес. Шашканыңыз. Себеп ал конок сизге айтпашы деле мүмкүн, ачка келип калды. Ошон үчүн мүмкүн болушунча бар нерсени кое коюш керек экен да. Бул бир. Экинчиси, адам өлүп калса көмгөнгө шашылыш керек экен. Бул дагы шайтандан эмес. Бу жерде шашылуу керек. Шашылыш керек. Үчүнчүсү, карыз болуп калсаң төлөгөнгө шашылыш керек экен да. Карыз болуп калсаң тез аранын ичинде төлөгөнгө шашылыш керек. Төртүнчүсү, кыз бойго жетсе турмушка бергенге шашылыш керек. Бешинчиси, күнөөнө тообага шашылыш керек. Күнөөгө тообага шашылыш керек. Ушу 5 учурда шашылуу шайтанга кирбейт. Калганы шайтанга кирет. Шайтан шашма. Шашкан шайтандын иши деп ушуну айтат. Имран ибн Хузайфа разияллаху анхудан риваят. Канат Маймуна деген энебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы, момундардын энеси болот. Разияллаху анха. Бул киши карыз алат экен, карыз берет экен да. Анан айткан экен, пайгамбарыбыздан укканмын деген экен. Ма мин ахад яддан дайнан ya'lamullah annahu yuridu qada'ahu illa addahu anhu fid dunya. Kim karız ala turgan bolsa Allah Taala jana bekem işine anın Allah Taala bilet deydi. Anı şu yuridu qada'ahu anın atkar berisi. Allah söz bu dünyada oşa karız atkar berет. Toys mындай караңыз. Karız algandan keyin niyetingizçi Allah bilip turat. Men sözsüz berem dediniz mi? Dünyada обязательно кутуласыз да. Өлөрдөн мурда кутулат алчы. Эгерде ушу ниетин Алла Таала билгисе, ушу бергени анык чын болсо эле, берем дегеничи. Алла бу дүйнөдө дейт, бу энебиз айтат. Бу дүйнөдө Алла Таалам жардам берет, карыз жок кетет бу дүйнөдө. Карыздарын берип туруп кетет деген сөз да. Айша энебизден риваят айтылат. Bu enemiz de ушундай карыз алып, аган айткан экен. Карыз эмне кыласыз депчи. Анан пайгамбарыбыздан айткан укам, "Ма мин абдин канат лаху ниятун фи адаи дайнихи илля кана лаху мин Аллахи аунун фа ана альтамису заликал аун." Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле карыз алган. Энелерибиз деле карыз алган. Карыз алуу бул күнөө эмес. Карыз алса болот. Бирок жолу менен карыз алгандан кийин кайтарып берүү. Аны жүгүртпөй, сиз өзүңүз жүгүрүпчү. Бизге азыр кандай азыр? Охо, айтып коет го мен. Путуң эмне? Колуң менен бергенде путуң менен ала албайсың дейбин дейт. Пут эмес тилиң менен эч нерсе алыш кыйын болуп калат. Адамла дейт. Мына азыр карыз берип, 10 жылдан бери ала албай жүрөм, 20 жылдан бери ала албай жүрөм. Болбойт. Ошол кичине иштептер акырын бере берсечи азаймак. Просто ниетинде чатактап онукучу. Эгерде ниети туура болсочу, давно кутулмак. Мунун ниети чатак. Болсо жашап жүрөт, тинтип жүрөт, көрүп турабы, биз деле билебиз мындайдычы. Кудай сактасын, өлүм берип кетип кала турган болсо пайгамбарыбыз айтат эле, мына өлүк келгенде жаназа окуйын дегенде. Карызы бар десе анда силер өзүңөр окуп алыңдар деп таштап кетип калат. Карызы бар адамдын мына жагында окуп алыңыз. Шейит болуп өсө да күнөөсү кечирилбейт деген. Карызы бул чатак нерсе ошончо. Карыз туугандар, түндөсү уктаттырбайт, күндүзү адамдын жүзүн жерге чабат.
Ошон үчүн карыздан дагы пана тилешибиз керек. Баягы пайгамбарыбыз эртең менен 8, кечинде 8 нерсе пана тилеп атпайбы? Ошонун бири карызга батканда. Карыз мойнума үстөмдүү болуп кетпесин. Галабаты дайн. Галабаты дайн. Мына келсин. Айшени өзү эмне деп атат эми? Пайгамбарыбыздан айтканын уккам дейт. Кайсы бенде ниети эле ошо карызын атка берем деген эле болсочу, ага сөз Алланын тарабынан жардам болот. Мен ошол жардам издеп жүрбөймүнбү деп атат. Фана алтамису заликал аун дейт. Демек, иншалла, ниет эле карызды мен берем деген болсо Алланын тарабынан сөзсүз бир жардам берилет экен да бугачы. Абдулла ибн Джафар радhiyallahu anhu'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "İnna Allaha ma'ad-da'in hatta yuqda daynuhu ma lam yakun fima yakrahullah." Allah Taala karızga batkан kişi менен birge. Ошон үчүн кимдин мойнунда карыз болсо, кыжарат болбосун. Allah birge экен. Allah'ın жардамы менен birge, колдосу менен birge. Карызын бергенге чейин birge. Айтып атат, hatta yuqda daynuhu. Карызы кутулганга чейин. Мa'lam yakun fima yakrahullah, bir эле шарты ушу. Allah жек көргөн нерсени кылбасын да алчы. То есть Allah жек көргөн нерсени кылбасын дегени ниети бузук болбосун. Арам болбосун. Ошондой эле Алла Тааланын жаккан эле ниет болсо, сөзсүз карыздан кутулат. Карыздан кутулбай коюш мүмкүн эмес да. Ayşe'nin üzerine rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man hamala min ummati daynan summa jahida fi qada'ihi summa mata qabla yaqdihi fa ana waliyuhu." Kim men ümmetimden bir karız alıp olsaçı, keyin oşo karızını atkarганга mehnet kılıp atıp, anan beri albay ölüp kalsa, oşonun karızının kutulganга men жоопкерчилигин алам deydi Peygamber. Караңызчы, пайгамбарыбыз кандай мээримдүү. Эгерде мал мүлк таштап кетсе, мурасына дейт. Эгерде кембагал бала чакасы таштап кеткен болсо, бул менин мойнумда дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай боорукер пайгамбар. Ибн Умар разияллаху анхумадан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман мата ва алейхи динар." Ким өлсө, анын мойнунда бир динар болсо. Ау дирхам, же дирхам. Динар деген алтын тыйын, дирхам күмүштөн болгон тыйын. Доллар болсо, сом болсо деп кое берейин. Ким өлсө мойнунда бар. Кудия мин хасанатихи лейса самма динар вала дирхам. Ахиретте динар дирхам болбойт. Ошон үчүн сиздин соогуңуз менен карызыңыз кутуласыз да. Соопторду бере берет экенсиз да. Сооптор менен кутулат аяктачы. Ахиретте ким карыз бойдон өтүп кетти, бербей, тиякта эми соогу менен. Риваяттарда келет, эгерде соогу жок болсочу, анда ошол кимге карыз болсо, анын күнөөсү мойнуна жүктөлө берет. Аллах субханаху ва таала баарыбызга адал рызык берсин. Аллахым баарыбызды карыздан сактасын. Жана кимге, эгер бизге карыз болсо, анда туугандар азыркындай маселе. Карыздын аркасынан дооласа болобойбу десе, имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, анын этегинен кармап, аркасынан түш калып калбай, толук талап кылганга акыңыз бар. 24 саат үйүнө барып жатып алганга да акыңыз бар. Эшигин алдында туруп алганга да акыңыз бар. Карызымы бер, карызымы бер деп. Албетте тиги эгерде Кудай сактасын, мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп бербесе, ага зулумдуктун күнөөсү жазылат. Андай адамды маша карап туруп, сиз толук укуктуусуз кайрыла турган жерлерге кайрылганда. Бирок эгерде ошо сизден карыз алган киши чындап эле акыйкатта кыйналып калса, анда азыркы жол мөөнөттү узартып коюңуз, же колуңуздан келишинче бир аз кечирип коюңуз. Аллах субханаху ва таала ушуга сизге улуу соопторду берет. Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Бул мамиле турганда. Алла өзүнүн акысын кечирип коюу мүмкүн. Жөн эле.
Namazda kemçildik ketdi, orozada kemçildik ketdi, zeketten, acılıktan. Bırak pende menen pendenin ortasındagı mamileni Allah bunu geçirip koysa adiletsizlik bolup kalat. Oşon üçün Allah Taala anı geçiribeyt. Tigi pende öz geçirmeyince. Allah menen pendenin ortasında tövbanın 3 şartı, pende menen pendenin ortasında tövbanın 4 şartı var. Oşol 4-üncü şartı qarızın bersin dedi. Misali dua kılıp atasız, tövba kıldım. Tövbanın 3 şartı var. Birincisi buşayman bolуңуз oşo jaman iş kılganыңызga. Ekincisi uçurda anı taştağınız. Üçüncüsü gelecekte uşuga kaytpayım dep Allah Taalaga vada beriniz. Bu tövba. Birinin akşamını alıp bermey жүрөсүz. Günah kılıp жүрөсүz. Hem Allah'a kança dua kılsanız dele, tigi akçanı kaytarıp vermeyince Allah sizi geçirmeyik. Bu жерде tövbanın 4-üncü şartı var da. Siz özünce alıp kaçıp жүргөнүңүz, бербей жүргөнүңүz, bu da özünçe günü, buga buşayman boluş gerek. Bir adamды men kança kakşattım, bir üy bülönü men kança kakşattım. Kançalardı men kıynadım uşu. Uçurunda men kıynalıp gözüm çeşirip atkanda bular jönökөй kılıp bana berdi ele, adamday olup. Bugün men ayvanday olup berбей kaçıp жүрөм депчи. Bunu tuğandar bugan işe bu tövba kılış gerek, Allah'dan geçirim suraş gerek. İkinci, oşol adamdın özünden geçirim surağınız siz. Özünen oşoğun akşam berip durup geçirir, kıskası meseleni çeçip alınız, geçirim surap meseleni çeçip alınız, ölgön geçirim şu meseleni çeçip alış gerek. Bolsa tuğandar bu qarız meselesi bizde oğur mesele. Oşon üçün inşallah Taala barыбызга жеңил kılsın. Oşon üçün biröөнүn акчасы менен распоряжать эткен оңой да. Özün peşine termeyen taap durup oşonu kalagандай saktap koyчу. Biröөнүн акчасын алып алам, аяк алып качып калат, бияк алып качат, калагандай жейт, ойнойт, чардайт. Андай болбойт. Өзүң акчаңа кыла бер. Азыр акыркы учурларда ошондайлар өтө көбөйүп кетти bizde. Алдамчылар өтө көбөйүп кетти. Болгондо дагы эң жакын ишенимге кирип туруп, сакалын коюп, намазын окуп, дагы бир башка нерсе кылып, тугандар ага эмес, биз мамилени так кылайлы. Жараткан Алла Субханаху ва Таала барыбызга товфик берсин. Элибизге иншалла адал мамиле, боорукерлик Allah Таалам сода. Allah Subhanahu wa Taala barыбызга жардам берсин, эч кимге карыз кылбасын. Кимдин мойнунда карыздар болсо Allah Таалам өзү жардам берсин. Tez aran içinde kutulganга Allah Taala özü jardam bersin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar.